Салам достор, сүйүктүү Этномедиа ТВ каналынын бардык көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн 28 декабрь берек көпчүлүк тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келдик. Азыр болсо келген коноктор менен бирге сонун бир маек курабыз, кандай маанайда экенин бирге көрөлү. Кеттик. Бүгүнкү бул тасмадан эмнелерди күтөсүңөр? Бул экшенди күтөм. Жана Шуман харизмасы менен жакшы юмор болот болуш керек деп ойлоп атам. Бул кино негизи оригинал көрдүңүз беле? Ооба. Ошол жерде эмнеси жагат? Мушташтары жагат. Негизи эле мушташтары. Бул жер ким менен келдиңиз? Негизи келинчегим келмей эле Бекзада. Ал азыр үй жумуштан бошобой калды окшойт. Келе албай калды окшойт. Мен азыр Сочкадан келе аткам. Эмне чамкан? Вайн. Азыр болсо биз бул тасманын эң көрүктүү өкүлүнөн маек курмакчыбыз. Бул болсо биздин Эрлан байке, каскадер, трюкач, голливудский актер. Башталды, кабыл анда эмес, эл катары эле жүрөбүз. Албетте, бул кино туурасында сиздин бир экөөбүз бир оюңузду угуп болчу. Кино тууралуу оюм бул Кыргызстанда эң алгачкы бир күчтүү экшендердин бирине кирет деп ойлойм. Жакшы кино, тизерин көрдүк, тизери күчтүү. Чүс эле элдер чакырмакпыз, көрдүк. Бул кинодон эмнелерди күтүп атасыз? Кинодон жогоруда айтып кеткен эле экшен күтүп атам. Силерге чейинде келип ушул суроону берген. Менин оюмча бул биздин кино индустрияда биринчи кино чындап машиналар сүзүшүп, мындай эффекттер менен, звуктар менен эле сүзүлүп коет, чындап сүзүшүп, тоголонуп, мушташ, ушундай биринчи боевик кино десем болот. Жакшы кинону күтөм, ар бир киного келген сайын жакшы кино күтөм да. Бул кинонун атын билесиз да, Перекупщик. Бул кинодун мындай примерный сюжетти мындай көрүп калсаңыз керек, там машина алып, балдар бузуучу болуп. Силерде ошол ситуация болду беле? Жок. Машина Мен машинага көп кызыкпайм, ошол үчүн андай. Болду, алдым, бердим, ушундай эле. Кандай денсаулык иштериңиз? Жакшы. Жакшы болуп атабы? Жаңы жылда кандай жаңы пландар, жаңы жаңылыктар сиздер эмнелерди күтөсүз? Буюрса көп эле эми тасмалар, жаңы проекттер бар. Бул жылы дагы өтө сонун болду, өзүңүздөр көргөндөй. Буюрса келаткан жылга биздин продакшныбызга чоң пландарды койдук. Көп эле өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул кинодон эмне күтүп атасыз, Перекупщиктен? Бул кинодон көбүнчө экшен күтүп атабыз. Себептегенде ошо Адлет Акматов деген байкелер, ошо Шумкар өзү дагы экшенга жакын эмеспи? Ошо анча-мынча съемкаларын баягы монтаждап атканда бир кичине жерлерин көрүп калгам. Буюрса баардык көрөрмандарга кызык болот деп ойлойм. Кыргызстанда биринчи жолу ушундай бир машина менен кубалашып, ушундай экшен комедия, чыныгы комедияны көрөбүз деп ойлоп атам да. Сизде ушундай машина менен бир проблемалар болду беле ошодо? Эми баягы майда чүйдө анча-мынча болуп турат, эми чийип алган кедечи. Кандай бүтүрөт, силер көргөндө сразу эле бүтсө керек, э? Биз эми өзү сразу бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Сразу эле болду, эмес? Келаткан жаңы жылыңыз менен чоң Рахмат, бирге болсун, чоң рахмат. Бул жаңы жылда кандай пландар бар? Жылды кантип жыйынтыктадыңыз? Биз негизи командабыз менен бул жылы аябай эң жогорку мыкты деңгээлде жыйынтыктадык, Кудайга шүгүр. Буюрса алдыбызда азыр дагы бир 4-5 мероприятияларыбыз бар, иш-чараларыбыз. 31-инде иштеп тособуз. Андан кийин үйгө келебиз, ошо үй бүлө менен. Анан буюрса дагы бир чет элге өтчү план бар. Ошол. Жакшы. Бул тасмадан кандай жаңылыктарды күтүп атасыз? Эмнелерди күтүп келдиңиз? Негизи Азамат мындай өзү түз жүргөн, адамдык сапаттарга, адеп акылакка маани берген адам. Ошондуктан мен ойлоп атам, биздин жаштарга, анан бүт көрүүчүлөргө дагы бир адамга бир позитивдүү, жакшы бир таасир калтыра турган, адамдык сапаттарды баалай турган мындай бир терс оң каармандар аркылуу буюрса бир жакшы бир сабак берип кетет деп ойлоп атам буюрса. Сиздин дагы Нурстан байке, мындай кино тартканга, кино катышканга мындай пландарыңыз барбы, жок? Жок, андай план. Азыр кино тенденциясы Кыргызстанда өнүгүп атпайбы? Менин андай шыгым жок дегендейчи. Өзүмдүн билген кылган ишимди кылышым керек. Ал эмесе достор, азыр биз Манас кинотеатрынын эң чоң 550 кишилик залына киргенине турабыз. Эл абдаган, эл аябагандай көп. Кыргызстандын бардык эң мыкты инсандары, кинонун катышуучулары, актерлору, тарткан кишилер иши кылып бардыгы ушул жерге келип, биринчилерден болуп кино кандай болгонун сындаганы турушат. Аны эмесе биз дагы кирип көрөлүк. Андан кино бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө жыйынтыгы сиздер менен бөлүшөбүз. Кетиңиз. Кыргыз каскадер жигиттердин башына турат көптөгөн чет өлкөлөргө барып,
Кыргызстандын жигиттерин өнөрлүү талантын көргөзүшөт. Рахмат сизге байке. Кинодо азыр көрөсүздөр канчалык деңгээлде сонун трюктар аткарылды. Анан баш каарман Шуңкар кечиктесет кылча коюңуздарчы. Кинонун баш каарманы Шуңкар Бешиналиев. Бул жакта дагы биринчи кинодо дебют болуп жатат. Мыкты актрисабыз, негизи эле 1-1 студияда чыккан Элене де жарайт сити деген Айпек Чотонго болчу апаңыздар мындай. Баш каарман. Жаңа эле кинону көрүп чыктык. Өтө мыкты экшендар менен, мыкты актерлор менен сонун деңгээлде тартылыптыр. Ал эми биздин көрөрмандар кандай маанайда чыкты экен деп айтып көрөлү. Кино туурасында берек кой. Кандай болду? Башкача башка комедияларга салыштырмалуу бул өзгөчөлүк бар. Каскадерлор менен аябай жакшы иштеген. Ал жагы жакты. Тамашалардын өзгөчөлүгү, анан элге жакын. Анткени перекупщик деп күндөгү адамдардын айрыкча мырзаларга тиешелүү көп нерселер бар экен. Жакшы кино Кыргызстандын биринчи боевиктери менен бирге койдук. Күчтүү келиңиздер барыңыздарды 1-январдан баштап өтөбүз Манаскене. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Салам алейкум кыргыз элим. Биринчиден айта кетчү нерсе жете боласыз, биримдик, бирге бололу, бириктүү бололу. Кыргызстан алга. Ана кино тууралуу айта кетсем, кино тууралуу сөз жок. Сөз жок. Мощный. Шума иниме мощный уже Кудай билсе мына өзүнүн профессионалдык эмесин көрсөтүп атат. Действительно мощный тартып. Азамат байкеге сөз жок. Дагы ушакта тарткан, ушуга тартылган кинолорго, актерлорго, эмелерге баарын Алла разы болсун. Сонун сөз жок. Мощный болуп тур. Анан дагы улантысы бар экен. Кудай билсе көрөбүз. Анан самый главный айта кетчү нерсе ушу кинону көргүлө, силерге сунуштайм. Кыргыз элим мощный кино болуп тур. Өзүңөр көрсөңөр, деле мен уккандан көрө бир көргөн жакшы го дейт. Көргүлө, силерге сунуштайм. Айымдар албетте келсин, баары көрсүн, отзывдарын бизге айтсын. Киного менин оюмча бул киного биринчи жолу тартылганыңыз, Ооба. Кандай экен? Биринчи кино. Ооба. Айырмасы бар, анткени бул жерден аябай көп эмоцияларды алат экенсиң. Юмористический проекттерде все равно все так как-то по-детски, что ли. А кино это уже совсем другое. Буюрса эми силердин тушоо келсеңер болду окшойт. Алдыңкы дагы кинолорду көрө алабызбы? Көрө аласыз, буюрса. Кино туурасында берек коюңуз. Кандай болду? Колуңузга колдубу? Өзүбүз негизи кино тартып аткандан кийин өзүбүз сарсанаа эле болуп отурабыз. Анан элдин реакциясы буюрса жакшы болду. Анан бүгүнкү эл башка, эртең кыргыз эли менен дагы кирип, арасына кыргызчылык көрөбүз. Буюрса жакшы болду. Кино тартканда ушул учурда эң чоң кыйынчылык эмне болду? Эң кыйын учурчулук бул убакыт. Убакыт боюнча жетишпей аттык. Бирок кар жагыча чейин биз болгон сценарийдин баарын тартып өтүп жетишип калдык да. Ошон үчүн кинодо көбүнчө убакыт, анан акча. Эми ар бир биз Этно Медиа каналынын YouTube каналынын көрөрмандары үчүн тартып жатабыз. Ошо Этно Медианын көрөрмандары эмне үчүн Перекупщикке келип көрүп кетиш керек? Анткени кыргыз стетхам келиптир Кыргызстанга. Кыргызстан мени келипсем болду, Кыргызстанда эми стетхам бол, кыргыз стетхам бол деп өзү айтты. Ошон үчүн келип көрүп кеттик эле. Кино ойдогудай болду? Кудай буйрса, ооба, ойдогудай болду деп ойлойбуз. Элге жакты. Дагы биз эл менен чогуу кирип кинобузду көрүп элдин болгон реакциясын көрөбүз, катышабыз. Мен оюмча жакты деп ойлодум. Эми баары эле келип жакты деп атышат. Ошондой эле болду. Эми эл келип атасын берет, калган эл сынды айт дегендей. Кээ бир учурларда бир дубльде, то есть бир сценаны 3-4 күн тартып пересъемкалар кылган учурлар болду. Ошол кайсы болду? Жана БМВ сүзгөндө 3 күн тартып, БМВни 7 жолу сүздүрдүк да. Анан жана машина тоголуп атканда аябай ошо эң оор күн ошол болду. Эң анан машина толонуп кетти. Ошол аябай оор болду. Анан каскадерский мушташ ошону 7 күн тартып. Жакшы. Кинонун аягында экинчи Перекупщик 2ге бир аз жыбылап кеттирсиз. Ал демек экинчиси жакында чыгат деген нерсе. Кудай буйрса, эгерде эл көрүп жактырып талап кылса, экинчисин чыгарабыз. Ойлонуп баштайбыз. Анда бул жакта Этно Медиа каналынын көрөрмандары Перекупщик тасмасына эмне үчүн кириш керек?
перекупщикке чакырабыз дегенде ар бир адамдын жашынан перекупщик алдаган окуялар болгон. Бул алдамчы перекупщиктен алынат, алдабай жүргүлө деген сабак да. Ошо келиңиздер, аны комедия, күлкүлүү, мааниси да бар, жана экшен. Стеткам көргөндө эле көрөсүңөр да. Мына ушундай жаңы номер чыгыптыр. Ким деген ушул номерди алса камера кырмап экен, гаилер тийишпейт экен. Бул номерди алыш үчүн силер перекупщик таспасынан келип, көрүп, анан алып кетсеңер болот экен. Аябай мыкты деңгээлде тартылыптыр. Бул Кыргызстанда биринчи жолу окшойт ушундай боевик жанрында тартылган өзгөчө тасма болуптур. Өзгөчө Азамат байке менен Шункар байкенин образдары жакты. Ушундай темп менен уланта беришсин. Бир күлүп, бир кайгырып, кадимкидей ошол кинонун ичине кирип кеттим бир сейра. Чоң рахмат аксакал. Кинодон өзгөчөсү эмне жакты, ошону айтып коюңузчу бир аз. Өзгөчө жана секиргендери анан жанагы машина менен эме жыгылганы ала салып кеткени. Анан жанагы эмеге больницага жаткандары шулар жакты да мага. Ыйлап ийбедим. Кино аябай сонун болуптур. Кыргызстанда ушундай унаага байланыштуу кинолор аз. Анан бул деген перекупщиктер бизде аябай көп болгондуктан ар бир мисалы ар бир инсандын, ар бир жигиттин, сенин да менин дагы сөз перекупщик бир 2 же 3 досу бар да. Анан кийин аябай мындай тааныш окуялар көп кездешти. Аябай күлдүк. Ошол эле учурда таң калдык. Перекупщик тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө жаңы эле чыктык. Кино абдан мыкты болуптур. Аябагандай көп машиналар талкаланып, адамдар мушташып, жана ушундай эле мыкты комедия аралашкан сонун состояние зыңк деген кинонун да состояниясы зыңк экен. Андыктан бардык Этно медиа каналынын подписчиктерине дагы бир эскертмекчимин, ушул киного келип көрүп кетсеңиздер болот. Ал эми ар бир кинону эң биринчилерден болуп көргүңүздөр келсе, Этно медиа каналына подписка кылганды унутпаңыздар, колокольчикти басыңыздар. Ар дайым кино тармагында жаңылыктардын алдыңкылары болуп жүрүңүздөр.